Кызыл Кыя шаарында интимдик кызмат көрсөтүүгө шектелип 2 ай кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 9 майда Кызыл Кыя шаарындагы мейманканалардын биринде Ош облустунун Каракулжа районунун 42 жаштагы тургуну аял киши жана Кызыл Кыя шаарынын 42 жаштагы тургуну иш үстүнө кармалган. Бул факт сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Шектүү катары кармалгандар убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак Суберкейжи. Сүрөткө түшүү үчүн кызгалдактуу талаалар тепселенип жатат. Бишкек шаарынын четиндеги кызгалдактын кучагында сүрөткө түшүүнү каалагандар талааларды тепселеп жатканы тартылган видео соц тармакта жарыяланды. Буга чейин сүрөтчүлөр Николай Ачкасов жана Николай Гладков Бишкектеги четиндеги адырлар жана талааларда кыпкызыл кызгалдактар гүлдөгөн сүрөт жана видеолорду жарыялашкан болчу. 6 жашар бала кулпунай жеп каза болду. Украинанын Днепр шаарында бир күн мурун 6 жашар бала ооруканага түшүп каза болду. Маалым болгондой, 9 апрель күнү бала эрте бышар кулпунай жеген. Андан кийин абалы начарлай баштаган. Алгач диарея, андан кийин ашказаны катуу ооруп баштаган. Кийинчерээк баланын дене табы көтөрүлгөн жана денесинде өзгөрүү пайда болгон. Эртеси бала ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер канчалык баланын өмүрүн сактап калууга аракет кылышса да, бала 11 апрель күнү чарчап калган. Эксперттердин айтымында коюлган диагноз инфекциялардын топтолушу себеп болгон. Бул айрыкча эрте бышар кулпунайларда көп кездешет. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз.